Эл үмүтү партиясындагы талапкер айым Бактыгүл Ашырматованы эле колдойт. Ашырматованын мамлекетти жакшы нукка өзгөртүүгө болгон чечкиндүүлүгү айыл жергесиндеги тургундардын өчүп бара жаткан үмүтүн жандырды. Куру убадалардан тажаган эл Ашырматова жана анын командасы өлкөнү баткактан сууруп чыгат деп ишенет. Ананчы чет өлкөдөн билим алып, ошол жакта тажрыйба топтогон кыз өз мекенине эмнелер жетишпей жатканын эң жакшы түшүнөт. Эр азамат элим жерим үчүн деген улам кыздарда. Анан эми биздин мамлекетибизге темирдей тартип, мыйзамдуулук керек болуп турган учур болуп атат да. Мына ушуга чейин 6 жолу шайлоо болду. Тилекке каршы элдин үмүтү акталган жок да. Биз жаштар элдин үмүтүн актаганы, элибизге кызмат кылабыз деп баратабыз. Партиялаштардын айтымында Бактыгүл Ашырматова сыртынан өтө назик айым көрүнгөнү менен жашоодо абдан өткүр, өжөр, чыдамкай. Аны жакындан билген адамдар бийликке Бактыгүл айымдай адамдар келсе, парламентте жаңы көз караштар пайда болуп, жогорку кеңеште элдер көптөн күткөн люстрация болот деп ишенишет. Өзүңөрдүн кызыңар аны кыз деп мисалы мына көп айтат, эми аялзат эми саясатка кошулбай эле болот деген эркектер көп. Бирок мына ушул жерде туруп мен айта аламын, ушу менин жанымда турган айымдар эркектерге караганда эркегирээк. Чын айтайын, партияга коесуңар, биздин партия 18, анан кийин өзүңөрдүн кызыңар да 8-тизмеде турат. Эгерде эгемен Кыргызстандын тарыхына кайрылсак, жаштар ушул кезге чейин өз алдынча саясатка келген эмес. Мындайча айтканда, орноп калган система жаштардын өзүн трибунада көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Бычакка сап жаштардан куралган Эл үмүтү партиясы ушул мүмкүнчүлүктүн аркасында Кыргызстанды саздан сууруп чыгам деп бел байлап турушат. Албетте, калың элдин колдоосу менен. Андыктан добуш берүү күнүндө ар бир кыргызстандык 5 жылдык өлкө келечегин кимдин колуна тапшырып жатканын терең ойлонушу кажет. Андыктан ар бир шайлоочу өлкөнү өргөсүрөй турган партияны тандашы керек. Эл үчүн болсун. Амин.